Салам достор, бүгүн 2021 жыл жана 19 август бүгүн Айгерим кызыңыздардын кыззат тоюндабыз. Алам рестораны жасалгы өзгөчө. Бишкек шаарында эң мыкты тойлордун бири. Кыргызстанда мындай той биринчи жолу өтүп жатат. Эгерде ишенбесеңиз, видеону аягына чейин көрүңүз. Sen datılmış burasını, baktığı bu, vardan jedi, kovanız. Mikrofonda sizge uzatmadık. Alış yakından tuğbanlar geldi. Bir tuğbanlar geldi. Kanabisi söz sesiyle atamızda. Bарлықтарда шундай жақсылықтар болсын, мен ошоны тілейін. Мынделе балдарым байбасы Айгерим ойнайды. Көп өзгөр дауышына бүгін ақ тойға өтіп атат. Мындай жайттында өмір бойы қол қармашы керек күлі. Келіңіз бара. Ассалаумағалейкум, ішкі мақтау қонақтар. Бүгінгі біздің тайғазы күйе аламыз. Еліміздің қызсыз атылы үлбетіні жалпымыздан жаңашқи салып, батаңыздар өрнетіңіздер жоғыраққа. Самый короткий тост болдық шетте. Кыргызда бекерден айтпаса керек, апасын көріп қызын алды. Бүгін өзгөчө толкунланып турган бул бактылуу апабыз, биздин Дана апабыздан эжекебиз десек болот. Келиңиз, апа болуп отурганыңызга биз чексиз кубанычтабыз. Алдыга чыгып калуу тегиз айтып койсоңуз болот. Чоң рахмат. Биринчиден ар бириңиздердин кадамыңыздарга кудагайлар кош келипсиздер. Урматтуу коноктор, бүгүн жүрөгүбүзгө жакын баягы жашообузда оору бар адамдарды гана чакырдык. Себеби бул биринчи биздин чоң жакшылыгыбыз. Ак тилек айтып бергиңиздер деп суранабыз. Бүгүн биздин хандыкта, бүгүн биздин алышында, хан сарайыбызда эң сыйлуу инсандар отурат. Мына ошол сыйлуу инсандардын урматынан Кыргыз эстрадасынын жакты жылгызы, эң башкысы бактылуу эли, дене алып баруучу, ырычы Айдор Энерджайзер биздин сүйүктүү айнабыз. Анжелика Хайратовна. Браво! Тосулган меймандар. Биз Айгерим апасына Оператор айгатса сен да ошол жерде турушуң керек да. Экөөнү карап турсак, биздин кошко эле экөө бири-бирин тааныштырып жатышат. Жана будто экөө тойду алып барып аткандай. Мактангандар. Экөөбүз деле бири-бирибизди тааныштырып коелу экен. Анда мен сизди тааныштырып коеюн. Нияз Байзаковдон да, Айзада Жамгырчиевадан дагы жана көптөгөн кыздардан дагы сулуу Алмаз Шерге болчуп коелу келиңиздер. Жана ошондой эле ар бир кыргыздын өзгөчө бир жашоосуна күлгү тартуулап, мыкты пранктарды жасап жүргөн, андан сырткары алып баруучулукту дагы мыкты аткара билген Канат Шабданбеков. Рахмат. Алмаз мырза, биз мындай тойдун стилин Султан Сулеймандын стилине баштаганга негедир тойго окшоп атат да. Аябай серьезный болуп кеттик да. Ошондуктан мен азыр веселый өтпөйлү, бүгүн тойго. Ошондуктан биздин бир туугандарга маэстро бир жакшы музыкаңызды коюп койсоңуз келиңиздер. Тойду баштайлы анда. Bir tuğanlar bir el çalı ortama.
Алмас байке, bir нәрсені biz меймандарға айтып кетпесек болбой. Бүгін жалпы 300-ге жақын мейман шақырылды. Егерде біз saat 12-ге чейін әрбір жамаатқа 5-тен кишиге сөз берсек, saat 12-ге чейін бүгінгі тойыз жалаң тос менен болады. Ал эми тос менен болгон той Кыргызстандағы самый скучный той болады. Биринчиден бир туугандар куда сөктөр баштап берип атабыз. Ошондуктан биз башкаларга үлгү болуп, араңыздардан 3 киши шайлап чыгарып койсоңуздар, калганыбыз ошол каалоо тилектерге кошулуп коелу, Келиңиздер. Бүгүнкү той Султан Сүлейман образын оңуштан сүрдөп толкунданып турган убагыбыз. Бирок той бардыгы сонун болуп атат. Сонун болгонун чыгармачылык столдорду биз тартып койсок, бул жакта отурган биздин дизайнерлер отурат. Айзада чучук жеп атат. Приятного аппетита. Чучук менен чөп жеп атат. Бул жакта отургандар Эржан Кадырбеков, жана Арзубек Банова, жана Айбек. Өкүңөр кимге кыйынсыңар я? Ал эми ортодо Эржан Кадырбеков билесиңер, Анжелика Кайратовнан өкүл баласы да болгасың. Кандай отурасыңар? Той жөнүндө мнениеңарды айтып койсоңор. Мен тойго жаңы эле келдим. Келсем той башталып калыптыр. Аябай атмосфера, мындай тааныша той болуп аткандай. Төрүбүздүн көркү болгон биздин жалпы кудалар делегациясы. Келип берип коюңуздар. Биринчи стол, экинчи стол, кудалар. Барыңыздар ортого чыгып берип коюңуздар. Ал эми маэстро кудаларга бир жакшы чыгармаңыздан коюп берип койсо, кудалар бир өзгөчө таанышы менен чыгышсын. Эй, кудалар! Эй! Кудагыйлардын арасынан өзгөчө позитивдүү чыккан, кудагый сизге акча берели десек акчаңыз бар экен, алтын подарок этесек алтыныңыз бар экен, ал эми ушул белекти сизге белекке берели деп чечтик. Ар дайым ушундай позитивдүү жүрүңүз. Кандай дейсиз? Айда сен үнүң жакшы экен. Серьезно? Айда жен үнү да жакшы да. Кечке уктук да биз. Мен чоң ойгу чакты сиздериңизди угуп чоң ойгом да. Анан жок, анан сиз эми мени угуп чоң ойуңузду алгансыз. Ошо мындайынан да. Достор, той абдан кызып жаткан убак. Азыр биринчи антракт бүттү. Экинчи антракта Султан Сүлейман стилинде болуп аткандыктан бизде мыкты актер жана алып баруучу байкебиз Нурдөлөт Копоев агабыз алып барган тат. Нурдөлөт байке, бүгүнкү тойду эмне менен таң калтыра алам деп ойлойсуз элдерди? Мен негизи бүгүнкү той башка жерде өзүм той алып барып атам. Анан даана менин мурдагы кесиптешим, досум, катышым, анан ушундай жакшылык, ушундай стилде болуп аткансаң, бул сүмбүлсүз болбойт да. Анан атайын шакектерди тагынып алып, кыздарды ичтип алып келдим. Азыр кымчабел кыздар ошо биздин кетип аткан Айгеримдин себине кошуп кетилет. Анан ошо кызыктырып, конокторго бир бий даярдап келдим. Тил жакта тоюңуз эмне болду? Иниме тааныш жигитке калтырып койдум, ал эптеп. Ошондо сизде кенен убакыт бар, кичине иштейм, анан кайра кетип калам. Негизи бул Сүмбүлдүн образын аткарганда бул образбы же өзүңүздүн сүйлөгөнүңүз да ушундайбы? Негизи ошо кинодо өзүм сүйлөткөм, ошондуктан ошондон кийин анан калып калган. Турцияларында ошол түрктөр укту эле ушу сиздин голосуңуз? Мен сүйлөп, дубляж кылып аткан маалда түрктөр келип, карап туруп, Орто Азия боюнча кыргыздардыкы во деген да. Котормосу жагынан, актёрсу жагынан, кастинг боюнча келип, анан сүйлөп калгам да. Сөйкөнү кайсы убакта тагынып, кайсы убакта чечесиз? Сүмбүл болгондо тагынам, кайра сүмбүл бүткөндө минтип чечип салам. Бул жөнүндө кылчытма эле, минтип туруп. Мисалы ушул Султан Сүлейман киносу актуалдуу болгондо бир 2 жыл өтүп кетти да. Бирок азыр кичине актуал түшүп бартат да. Сиз ушул образдан тажабай элесизби? Мен жазабай калгам, чындап эле. 1,5 жылдан бери. Бүгүн айла жок, кийимимди алып чыксам кыскарып калыптыр. Ошондо азыр кылып аткан сизге элге чыгып аткан тартуулаган нерсеңиз бул импровизация или импровизация или там этот жазылган шуткаларбы? Бийчилердин коштоосунда мага бөлүп берди. Жоолук таратам деген бар, бийлейбиз деген бар. Экинчи тамакты алып чыгабыз. Ошолордун айланасында. Анда урматтуу көрүүчүлөр, Нурдөлөт Копоевдин импровизациясын биз текшериш үчүн азыр камераны, видеону түрдүрбөй турсаңыздар, жүрүңүз. Сүмбүл ага мындай бир өзүбүз жаап койбойлу камераны барпа, чтобы следующий жүрүңүз. Там могул жака мен жакында үйлөнбөкмүн да. Уже күзүмдө үйлөнөйүн деп нез асманга да аткам да. Анын ичине алам чот алам жагып атат. Максимально 300 да? Максимально. Бирок батат. Кудалар тараптан бир 100 кишидей келет да. Батыра аласыз? Ош тараптан келет кудалар тарап. Смело батыра аласыз. Анан число. Числону мо ноябрдын 28-ине койсок болуп атабыз да. Давай. Анан мен ала турган жак
жакка өзү оштон болот да өзүнө эле. Ал анын аты Алтынбек да, эркек бала. Камераң жок беле жаныңда. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Салам. Сонун болот. Сүрөткө тартып коеюнбу? Качан чыгасыз? Сиздер сүрөткө өзүм сүрөткө чөмбү же сиздер тартамбы? Өзүңдү да биз. Анда мени тартып коесуздар биринчи сүрөткө. Аз кое туруңуз. Эми селфи кылып коелу, келиңиздер. Дана эже 11-класс бүттү эле. 9 класста болуп чыккан. Вот. Билбей атты. Сен байкалсаң. Байкежан аспайыңыз тиякта турат. Ну, туалет үстүнө чыгасыз байке. Үстүнө чыгып туруп оңго буруласыз, анан ылдый түшөсүз. Анан кайра капталга чыгасыз, анан кайра мындайынан түшүп келип могул жакка кирсеңиз. Бул жакка. Биринчи эмен баягы жаңылыктарды уктуңузбу? Же шоу бизнестен алысыраак болуп атасызбы? Ошондой эле алыс болуп. Пока баштайлы. Пока мындай. Жаңы эме шоу бизнестен эмне болуп атканын угуп атасызбы? Ой, элдин баары кезизде болуп кетти го. Сиз эч ага эле звезда эмессиз белеңиз. Эмне болуп атасыз сиз? Үйлөндүңүз беле? Же үйлөнүп туруп аял алдыңыз беле? Үйлөнүп туруп анан алган. Кандайсыз жеңе? Сизди үйлөнүп туруп алган турбайбы, э? Үйлөнүп туруп алган дейт го. Же барбы? Эмне кылыш керек? Короче, үстүнө чыгасыз. Канат жиберди десеңиз, сизге 30 000 сом берет. Болду. Үстүнө чыгып эле. Я. Кандай дейсиң? Кандай дейсиң? Жанара машина салып кетип калды. Жинди болбу, чыйын. Калдыкмы? Эмне деп? Антракосталды. Ягаке антракосталды. Антракосталды. Ооба, шеф. Ким салып кетмей эле? Салып кетип чалатыбы? Франк кылып калды. Окшошпой калды Франкыга. Не аспайсаң. Алмазбайке, байкап атасыз, өзү гаремдин ичи негедир скучный болуп кетти окшойт да. Ошондуктан биз гаремде келген коноктордун баардыгын маанайын көтөрүш керек. Ал эми эң активдүү конокторго биз $1000 приз беришибиз керек. Анын баардыгын через карточка аркылуу которобуз. Азыр кудалар тараптан биз бир куданы чакырабыз. Араңыздардан мыкты бийлегендерден, ак башыдан келген кудалардан. Келиңиздер, шайлаңыздар. Биринчи, экинчи столдон. Кудалар, намыс үчүн бүгүнкү тойдо сиздерге специально биринчи болуп сиздерди чакырып атабыз. Куда күлкүңүз голливудский улупка го. Жүрүңүз мындай. Сизди уже алыстан эле байкадым да, уже сиз туура келип атасыз. Куда алдыга чыга алсаңыз. Куда сизге өзү кайсы улуттагы кыздар жагат? Башка улуттагычы? Бүгүн сизге башка улуттагы кыздарды белекке кылып туралы, э? Анда биздин кудага Индия бие. Индиядан келген Рита. Куда бактылысыз го? Куда, давайте. Мен жооп берем, смело. Ковбой. Чыңгызстан бойнусун да поставил. Нормально, брат. Жетесиң баарына. Вот. Этот маленький парень. Шлеманы башына кийдик. Болду. Сен эми ушул кызды кылбадың. Алмазбайке, бизден 2 киши ашыкча чыгып калыптыр да. Мо байкени отургузуп берели. Жок. Айбек жүрүр. Бул жакка келип коесуз. Жок, бирөө гана, бирөө. Бирөө. Ал эми биз бул жакка кыргыздын жеңелерин чакырабыз. Жеңелер, бүгүнкү. Мына сага.
мына 50-гө чыккан эркек кыз алат деп кыргызда бекеринен айтпаса керек. Эми сиздерди эркиндикке 5 минутта кой беребиз. Жүрүңүздөр, кол чаап коелу биздин катышуучуларга. Кол чаап! Эми кандай бирин кол чаапаңыздарчы? Тосолганга даярсызбы? Микси ковбойский. Vay vay vay. Birikeli şöyle bir bol çarpasınızlar. Toyda kança içinde basma boyutuna çekilebilir. Erkindikке чыккан жеңелерде экен, ура дегендейчи. 75-ке. Сагын родной досум мурда атат. Өзгөчө кыргызда эт жеп атканда ошол себептерде биз унчукпай тийишпей туралы. Сиз айтып койдуңуз окшойт, сизге кошулам анда. Тамагыңыздар таттуу болсун меймандар. Кызы 20-25 жыл турмушка чыкса, ата энеси ошол күндү 20 жыл, 25 жыл күтөт экен. Тойго 6 ай даярданса, той болсо 6 саатта өтөт экен. Эртең Алмаз мырза, Дана эже, менин айгеримдин кыз заты тою кандай өтөттүр деп санаага батышпасын. Той бизге жакты дегенде бир ал туши кол чаап коелуш келиңиздер. Алмаз мырза. Жаратканга жаным, атың менен дегенди. Кызыңыздар барган жердин ырын ырдаган, ошол жактын камчысын чапкан, ошол жакка суудай сиңген, таштай каткан бир жылда ат башынын супер келинчеги болсун деп катуураак кол чаап коюңуздарчы меймандар келиңиздер. Ардактуу коноктор, мына ушинтип тоюбузду жыйынтыктайбыз. Жакшылыктар көп болсун элибизде. Чоң рахмат барыңыздар, аман эсендигиңиздерге жетип алыңыздар, ардайым той жакшылыктар. Алпарчылар, бүгүнкү сиздер менен 5-6 саат бою кызматта болгон Нияз Байзаков, Айзана Чамгырчиева, жана Алмаз Шер, ошондой эле Канат Шабданбеков. Аман эсен жетип алыңыздар. Алмаз байке, той кандай болду сиздин оюңуз боюнча? Албетте, Дана Абдыбекова эжебизди ким гана билбейт. Эжекем мындай той эмес, масштабтуу түрдөгү чоң бир эл аралык иш-чараларды да уюштуруп келген эжекелердин бири. Эжекебиздин кызынын тою, мен ойлойм, наивысшем уровне өттү. Эң бир жогорку деңгээлде болду деп ойлойм. Эми биз алып баруучу болуп калдык, мындай сырттан карагандар баа берсин. Айзада, сиз качан күйөөгө тийесиз? Жана Айзада 10 миң кыласыз деп элдер айттырбай 10 миң кылыйды го. Сизде урматтуу биздин YouTube каналынын катталуучулары, бүгүн өзүңүздөр көргөндө Айгерим кызыбыздын кыз тою өзгөчө чоң деңгээлде өттү. Биз дагы ушул Султан Сулейман стилинде болдук. Эгерде биздин алып барган тойлор кимге жакса, сизге жакса, ушул номерлерге жазсаңыздар болот. Кыргыздын тоюнда биз ар дайым кызматтабыз. Сиздер менен болгон дагы деле болсо Казарманын жигити, Кыргызстандын мырзасы Канат Шабданбеков болду десек болот. Ал эми той кимге жакса, ал эми ким ушундай кызын ушундай деңгээлде узаткысы келсе, сөз түрдө комментарий калтырып коебуз. Той мага жакты дегендер плюс жүрөкчө калтырып коебуз. Бар болуңуздар. Это YouTube канал Канат Шоу. Мен сиздер менен болгон Канат Шабданбеков.